8 бөлүгү орун алган турат. Калп сүйлөгөн экен да, бирок мен аябай калп сүйлөйм. Эркинди берейин басел жөнүндө ес дедим. Мындай нары өрөлү секирип жүрсүз го, эмнеге секирип жүрсүз? Саар менен вакытты жинге тийип, бир үн десем үнү жок. Мен келинчегим болуп Роза Шакирова ойнотот. Өзгөчө театр сүйүүчүлөр үчүн сонун жаңылык, бүгүн 18 мартта Кыргыз улуттук филармониясында Келиндер тополоңу спектаклинин 8 бөлүгү орун алган турат. Ал эми бүгүн адаттагыдай биз сиздерге репортаж жасап көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар жана биздин каналга сөзсүз түрдө катталыңыздар. Саламатсызбы, кутман кечиңиз менен кандайсыз? Сиздер менен келе жаткан Нооруз майрамыңыз кут болсун. Кичине кактап атам, азыр жаңы эле сахнадан чуркап келип силерге келдим мен. Анда эмесе эми эмне деп айтам? 2013 жылы Келиндер козголоңу болгон, ошондон бери боло элек болчу. Көп бир себептер менен андан кийин коебуз дегенде пандемия болуп калды. Мына азыр аман эсен ушу апаттан чыгып алдык. Эң негизгиси асманыбыз ачык, жерибиз тынч болсун. Анан биз мындай мен тамашалап эле айтып калдым Айнурага Сакишке. Жылга эле тиги площадьта тополоң боло береби. Мен мурун Келиндер козголоңун коюп жүргөндө бир тополоң болчу эмес, биз токтотуп койдук эле, тополоңдор башталды депчи. Биз айымдар эле тополоң кылып туралычы сахнадан депчи. Бул жакшы жашан менен. Ошонун команданы өзүм чогулттум. Режиссерубуз болсо Назым Кенжеголович Мендебаевден метсем, ал азыр ушул Манастын уулу Семетейди койгонуна байланыштуу ал киши кое албай калды. Анан өзүм ичимен мындай зыр болуп тургам, ошо Эркин менен бир иштеп көрсөм жакшы болот депчи. Дем театрынын артисти, анан бизден ушу кырдырамдагы артист болуш дейт, бүгүнкү күнү режиссер. Анан Назым өзү билбетти окшойт. Эркинди берейин басел жөнүндө ес дедим. Анан Эркин мына койду. Спектакльде Сакиш жардам берди, өзүбүздүн идеяларыбыз болду. Анан кичине баягы сценарийди бүгүнкү жашоодогу азыркы замандагы бир проблемалар, актуалдуу бир нерселер менен шай келиштирип анан коюп атабыз. Келиндер козголоңуна катышпагандар бар. Бул эң биринчи катышып аткандардан Съездбек, Дайыр, анан мен өзүбүздүн университеттен мугалим Шумкар, айымдардан болсо Нуриза билесиздер, катышып эле жүргөн. Мындан Ширин бизде да мугалим болуп иштейт, актриса өзү. Анан Айзадан алдык красавицабызды. Роза Шакированы болсо биринчи жолу коштук. Мен ушунчалык Розанын талантын аябай сыйлайм. Анан көрүп атасыздар, дагы быйыл ушунда кызым дагы ырдайм деди. Кызым да актерлук жагына көп өзүм чуркап койдум, бирок актерлук чеберчилиги жакшы. Бирок эми азыр небере катары киргиздик, Бака Сөкөнү небере балдар кылып. Анан өзүмдүн студенттерим мына чеке бычкакта жүрүшөт. Анан мен эң ыраазычылыкты айтып кете турчу нерсем бул аранжировщиктерге, бул Жанышка, Момуновго жана Нуржигит деген жигитке, Рамис, эми Рамисти өзүңүздөр билесиздер, Рамис бүгүн келе албай калыптыр. Ушу менен аранжировка кылган, ырларымды чыгарган Бактыгүл Сейитбекова эжекебизге рахмат, ырларыбызга мындай жакшынакай бир сөздөрүн кылып берди. Анан бул эң негизгиси элдерди жанагы апатта мындай эме болуп калбадык, ушундай бир жашоого бир көз караш, мындай бир чоо чуркоо менен ошондой нерсе болбосун деп анан башында да ырдап кетпедимби? Баары бир ийгилик сени өзү табат депчи. Ошондой жашан менен бүгүнкү күндө жыргал жашоо болсун. Баарыбыз позитив менен жашайлы. Эч качан капа болбойлу, эч сарсана болбойлу. Биз канчалык жүрөгүбүздөн таза болсок, табигатты сүйүп, Алламды сүйүп, табигатты сүйүп, жакындадарымды, өзүңдү сүйсөң, анан өзүңдү сыйласаң, бүгүнкү күнү ар дайым жаркылдап күлүп турсаң, ушул нерселер болот деп, элдин бир маанайын көтөрөлчү деп бүгүн мына концертти берип турабыз. Анан эжеке айтсаңыз, өзүңүздүн оюңуздагыдай болуп атабы учурда?
Эми бүгүн баягы биринчи күн болуп кичине анча-мынча мен деле мындай толкунданып бир-эки текстин унутуп калдым. Негизгиси мында баягы тексттен пьесанын текстинен чыкпайлы дедик, өзүнүн маанисинен чыкпайлы деген анча-мынча импровизациялар болуп кетип атат. Бирок баягы жалпысынан сахна деген бул жашоодо, сахна деген бул ушунчалык баягы эмеде рахат, мындайча айтканда жашоо керемет дегендей сахна бул керемет. Мен сахнама таазим этем, сахнаны мен керек болсо тизелеп алып туруп өбөбөт турчу бул имаратыбыз болот. Sağır menen vakti jinge tiyip bir ün desem ünü çok eştekesi çok baktırıp deni soğuma ziyan getirip uykudum. Бул театрда аткарган биринчи ролуңузбу же буга чейин дагы театрда роль аткарып жүрдүңүз беле? Конкурс театрында роль аткарчумун. Көп ортодон көп жыл өттү. Мындай только ырдап эле сахнадан ырдап койчумун. Бүгүн болсо ошол көп жылдан бери эми кайра чыгып атам. Сизди дарыгердин образында көрөт окшойбуз. Мен медакадемияны бүткөнмүн. Киринология факультетине жүрөк көтөрөм, апоптология, стоматологияда гинеколог болуп иштейм. Негизи эле өзүңүздүн образыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай дарыгер болосуз? Мүнөзү аябай назик, мен бирок назик эмесмин, мени дайындашып атат. «И десеңизчи» деген ролун аткарам. Мүнөзү назик, анан калп сүйлөбөгөн экен да, бирок мен аябай калп сүйлөйм. Ошондой деп койбойсуз. Келиндер козголоңу 97-жылдан бери коюлат экен, сиз буга чейинки бөлүктөрүндө дагы аткарчыңыз беле? Жок, мен биринчи жолу аткарып атам. Демек биринчи эме. Кандай болду? Мага жагып атат. Репетицияга келгенде эле сахнаны элестетип алып, азыр кызыгуум баштады. Сахнада бир спектакль аткарсамбы же бир жакшы роль берсе, жакшы эле бир эмелерди аткарсамбы деп жүрөм. Бул спектакль Бишкекте эле коюлат бекен же дагы областтарды кыдырасыздарбы? Кудай буюрса, Ошко барабыз, Жалал Абад, Совет, туулуп өскөн жерим Айдеркенге барабыз. Taşa özün durarma, taş mıntık özün durarma. Dayandık katı. Hurmat konuklar, andan esen. Men... Баарыбызга белгилүү ырчы, кино актёру, бүгүн театрда дагы өнөр көрсөткөн Сезбек Исканалиев. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Баарыңыздарды ушу келе жаткан Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат, бирге болсун. Буга чейин сизди кинодон көрүп жүргөнбүз, театрда алгачкы жолу өнөр көрсөттүңүз окшойт. Жок, мен буга чейин Махабат жылдыз деген немеде мюзиклда ойногом. Ошо как раз Бош салкынга тартылган 2006-жылы, 2007-жылда. Андан бери бир топ көптөн бери ушу кыяланып жүрдүм элем, ушу сахнада театрлаштырылган бир концерт болсо, мен ошондо бир каармандын ролун аткарып берсем деп ниет кылып жүрдүм элем. Анан бүгүн ушу мен немеме ак халат кийген медицина кызматкеринин роль дал келип калды. Анан эми колдон келишинче аткарып атам. Мага эл тараза, эл күбө дегендей майрамдык маанай бир тартуулап да. Келиндер козголоң деген качанкы мисалы үчүн бир театралдаштырган сонун театр го негизичи. Биз кичке кезде да көрчүбүз да. Анан ошондон бери ушу ас элеже кийин ушу 8-син өткөрөт. Ушуга чейин 8-сине биз баягы ойноп атабыз. Анан мен болсо ошол кайне апабыздын доктор уулу болотум. Уулу боло туруп, менин келинчегим болуп Роза Шакирова ойноп атат. Ал дагы экөөбүз тең ушу медицина кызматкерибиз. Анан жакшы, Кудай буйрса аракет кылып атабыз. Канча убакыт дайындандыңыздар? Буга биз бир айдын жүзү болуп калды. Бир айда келип, баягы бир ай жүзү болгондо ошо келип репетицияга келип кетебиз, антип анан ыр жаздырдык, ден соолук деген атайын ушу немеге спектакль үчүн. Жок, ас элеженин мурун аткарган ыры.
ошону жаңылап биз Роза экөөбүз сырдадык да. Ал эми сизге киного аткарган көбүрөөк жактыбы же театр көбүрөөк жакын болдубу? Эми экөөнүн тең түйшүгү бар, жана ошол учурда рахаты бар, экөө тең. Эки башка. Бирок экөө тең жакшы. Спектакльде ролуңузду айтсаңыз, мындай нары өрүлө секирип жүрсүз го, эмнеге секирип жүрсүз? Көрдүңүзбү негизи? Жакшы көрө албай калдым ар жагынан. Көрүшүңүз керек, анан түшүнөсүз да. Ролуңуз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Роль бул жерде мен чоң апабыздын, Формамы апабыздын небересин ойнойм. Балеттин образындамын. Демек ошончу да? Ооба. Колдон келишинче аракет кылдык. Репетиция кылдык. Бүгүн ушул 18 мартта ушул филармонияда элге тартуулап жатабыз, элге жагып жатат окшойт. Буга чейин ролдорду аткарып жүрдүңүз беле спектакльде? Ооба. Өзүм театралдык окуу жайда окугам. Ошондуктан көп эле ролдорду ойногом. Ал эми бул ролго кандайча келип калдыңыз? Асель Турдалиева эжекебиздин сунушу менен, чакыруусу менен келдим. Ооба. Анда эмесе келиңиз, сизге эркин микрофон берели. Келе жаткан майрам менен элди уктуктап өтсөңүз. Жалпы кыргыз элим, жалпыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, тагыраагы Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элибизде молчулук, толукчулук жана тынчтык болсун. Бул негизи келиндер козголоңундун бул азыр 8-чи чыгарылышы отпайбы? Биз буга чейинкилеринде башындагысында катышып жүргөм. Ал кезде мен өзбечке келин болчумун. Мындай кичине өзгөрүш киргизип, мен 4-чү келинимин, анан кийин ырчы баласынын келинчеги болом. Эми мындайча айтканда аябай тойдон келген тамактын баарын мен жеген семирип кеткен келин. Чоңоюп образ ушундай. Ооба, образым ушундай башкачараак. Театрда ойноп жүрбөгөндөн кийин бир аз кыйыныраак эле болду. Биз 1 айга жакын даярдандык негизи. Анан эми азыр мындай болду, тигиндей болду деп айта албайм, бирок аны эл сындаш керек да. Бул келиндер козголоңу бир аз убакыт токтоп, анан кийин кайра 8-чи чыгып атыптыр да, анан кийин арада бир аз пауза болуп калган үчүн кайра мынтип ойнош кыйынчылык болгон жокпу? Ооба, кыйынчылык болду. Эми бул баягы биз спектакльдегидей мындай эме болгон жок, мындай кичине жеңилирээк варианты да бул. Анан баары бир деле ошентсе деле баягы актёрдук чеберчилик талап кылынат. Анан кичине кыйынчылыктар болду сөзсүз түрдө. Оңой нерсе жок. Элибизди келе жаткан майрам менен куттуктап өтсөңүз. Жалпы кыргыз элимди ушу Нооруз майрамы менен куттуктайбыз. Жаңы жыл баарыбызга жакшылыкты алып келсин. Элибизде тынччылык, аманчылык болсун, токчулук болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Ардактуу достор, сиздер үчүн биз келиндер тополоң спектаклинин 8-чи бөлүгүнөн репортаж жасап көрсөтүп бердик. Ар бир үй бүлөдө тополоң эмес, тынчтык гана болсун деген тилек менен бүгүнкү репортажды жыйынтыктайбыз. Соло медиа порталынан мен Алиман Эсен калып болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.